Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Сиздер угуп жаткан 91 жаштыгындагы Алай жаңырыгы радиосу. Сиздер Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч тарыхый романынын кезектеги чыгарылышын тыңдай аласыздар. Студияда Абдурахман Абдубалиев. Шамшардын ээси бутунун учу менен туруп, болу жеткен жерге шамшарын саяйын дедиле, Нүзүптүн «Өйдө!» деген үнүн угуп селтей түштү. Бойунун болгону ушул эмеспи? Дагы кантип өйдө боло алмакчы? Шырттеген дабыш чыкпай диванхана нестейди. «Көтөргүлө!» деди Нүзүп катуу. Жакын турган кишилер шашкалакташып, көптөп аны өйдө көтөрө башташты. «Эйниңе чыгар берең!» Ого бетер калтаарышып, шамшаардын ээсин биринин ийине тез чыгарышты. «Как! Так ошо жерге как!» Шамшар диванхананын саймалуу дубалына кагылган соң, Нүзүп Шералынын бутун жакын тургандарга көрсөтө берди. «Тарткыла бутун!» Өтө кадырман киши саналып алдыда турган кожолор эле колдорун аппак сакалдарына алып бара, иштеринен тууба келтиришип, бирин-бири тиктешип калышты. «Өй селделер, тарткыладайын бутун, колуңарга жугуп калабы?» Көздөрүнүн алды дерилдеп, Нүзүптүн жини кычап келди. Ал өзүн араң токтотуп турду. Кожолор буйрукту эми түшүнгөндөй болушуп, дешип бат эңилип, Шералынын чокоюна жабышып калышты. Нүзүп соолуга түштү. Эгер сөзүн эки кылгыдай болсо, алардын кожолугуна, ыйыктыгына карамакчы эмес. Ал элеттин кишиси, пайгамбар тукуму деп кожолорго сыйынуу, алардын атын азиз тутунуу анын мойнуна мине элек болчу. Кишилер ого бетер таң калышып, алдыртан бири-бири тиктешип, бирок шыбырашка аргылары жок болуп, турган жеринде селдейип турушту. Кожолор Шералынын ууртары дулдыган, чаң аттын тери каткан чокоюнун иштеринен кор болушуп жатып четишти. Сасыган чулгололорун араң чыдап бүктөшүп, чокойдун кончуна тыккан болушту. Шералы кып-кызыл болуп, буттарынын башын шөлбүрөгөн чепкенин өңүрлөрү менен кымтынып отуруп калды. «Чеч билбакты бери!» деди Нүзүп ага. Шералы унчукпай, эски кайыш билбагын чечип берди. Нүзүп билбак менен эки чокойду кошоктоштуруп бекем байлатты. «Элгиле!» Жетире калган шамшарга чокойду алып барып илишти. Диванхана тымтырс. Баары Нүзүптүн оозун тиктеп калышты. «Бул эмнеси? Бул кандай сыры?» Нүзүп шумдугунун түйүнүн чечүүгө шашылган жок. Шералынын үстүнө мурда камдатып койгон кызыл кымкапты жаптырды. Бутуна саймалуу көк булгаары өтүп кийгиздирди. Ошондон кийин гана көпчүлүккө огуза: «Шералы, мына карагым, эми сен журт эгесисиң. Журтка кайрымдуу бол, бурадарга күйүмдүү бол. Акылдуулун тилин ал, көздүнүн артынан ээрчи». Чокойду колун сунуп көрсөттү. Тиги жаман көң чокой. «Шералы, тааныйсың ошону? Ал сенин чокоюң. Ал сенин өткөн күнүң, Шералы. Ошол өткөн күнүңдү, ошол карыптыгыңды эч качан унутпа. Күндө көрүп отур. Ал алтын такка чыгарган күчтүү кудуретти сага күндө эстетип турсун. Кара баштуу адамдын өмүрүнө, калың тайпа журттун тагдырына ойлук кылганыңда, бул чокой дайыма маңдайыңда болсун. Бул сени көптүрбөсүн, эсиртпесин». Нестеген диванхана дуу жарылып дүңгүрөп кетти. «Бали, Бали, мең жаша ата оглу, Бали!» Ушундан соң казый кыска сүрө окуп, Шералыга хандык таажы кийгизди. Анан ханга аталык даражасы зарылдыгын тактап, шарияттан бир риваят келтирди да Шералыга кайрылды. «О бийлик эгеси, Азиздил агаңыз Нүзүп бей ордоңузга баш көз болуп беришине ишенесизби? Анын ордоңузга, өзүңүзгө, мамлекетиңизге аталык вазифасына өтүшүнө ыраазысызбы? О хазыраты!» Шералы мурда үйрөтүлүп коюлган жоопту берип: «Ишенем, ыраазымын», деп кызарып башын ийкеди. Ушундан соң казый Нүзүпкө чоң салтанат кылып тизгин берди. «Салават!» Көпчүлүк дуулап куттук айтты. Кимдир бирөөлөр кошоматка бышактап ыйлап турду. Бир мырза сыпат сыйда адам төрмөк кагазын жазып көтөрүп куттуктоо ыргыкты. «Көпөлөктүн канаты күйгөн чөлдө жүргөн, календерлер ата тапсын өзүңдөн. Бүркүттүн уясы тоңгон тоодо жүргөн, бечаралар бапа тапсын өзүңдөн. Күн көрсүн карып калкын көлөкөңдө, көз артканың жапа тапсын өзүңдөн». Салтанаттын шаарына кетип, көпчүлүк дуулдап коштоп турду. Элеттин бейгам тирилиги канына сиңип, ошого жараша байы өскөн Шералы ордонун шаан шөкөтүнүн, сылык зыяпатынын арасында өзүн жоготуп, ахирет жөнүндө ыйлап кеп урган кишилердин үрөйүнө
ширин тилине багынып, алтын буюмдарды балача кармалап ойноп, ою кыска, жөндөмсүз хан чыкты. Ордонун ишине аралаша албады. Жанында дин кишилери көбүрөөк топтоло баштады. Ар күнү керели кечке пайгамбарлар менен авлиялардын өмүрү жөнүндө жомуктогон китептерди окушуп, маанисин шералгап, майдалап түшүндүрүшүп, тиги дүйнөнү, андагы күнөкөргө даяр турган кыйноо, дозок оту жөнүндө кулагына коюп, жүрөгүн өшүтүшүп, эң акыры түндө уктабай зикир салып кызыганда чаркайланып, агуруп чыга турган сопулардын тобуна убагы менен катыштырып турууга жетишишти. Ордо турмушунун бир тарабы мынтип, бул жарык дүйнөнүн тирилигинен кечтирип жатса, бир тарабы таттуу шарапка сугарып, алдына сулуу кыздарды чоюлтуп бийлетип, койнуна тоголотуп салып берип, жыргап кал, эки келбейсиң, дешип башын тегеретип жатышты. Амир Насрулла Фаргана колунан кайра чыгып кетишине эч келише алган жок. Дагы бүт кошунун баштап басып кирди да, Оболу Оро төбө вилаятын алып, анан Кожон вилаятын каптап өтүп, Батыля Кокон шаарынын өзүн камап келди. Кокондуктар катуу коргонушту. Казынанын кошунунан башка да курал кармоого жараган эр бүлөдөн сансыз кара келтек жыйналды. Шаардын 18 дарбазалуу чебинин кырына коргонуучулар быкырап толуп, душмандын чабуулдарын төштөр менен тосуп жатышты. Каардуу Амир Насрулла дарбазалардан босоголорунан эч кыргын үзүлтпөй, чыпчаң 40 күнү тыным бербей, 9 жолу бүт күчүн умурскадай жабылтып, дубалга тырмыштырып, катуу кысым жасады. 9 жолу тең мизи кайтты. Эмне кылуу керек? Күчү тайып, Амир Насрулла айла жолуна өттү. Ордого элчи камдады. Элчинин милдети Кокон ордосунун ээси кайдагы бир көчмөн эмес, Шералы экендигин Шералынын эсине салуу. Бухара-и Шарифтин Адил Амираны Карабүзгө көчмөнүн колуна зорлуктап кеткен Атамурас бийлигин Шералыга толук алып бериш үчүн гана алыстан келип тургандыгын ишендирүү. Коргонуучулардын биримдигинен эптеп бир жарака издөө болду. Элчи Абдусаттар Калпаны Нүзүп дарбазадан куралдуу киши менен тостуруп алды. Элчи алдына киргенде Нүзүптүн жанында Абил жүзбашы гана бар эле. "Кулак сенде, элчи", деди Нүзүп өйдө карабай отурган калыбында. Элчи Шералы хандын өзү менен гана сүйлөшүүгө жиберилгендигин кыйытып түшүндүрдү. Нүзүп чала угуп калган сыяктуу, кашын көтөрүп, элчини бир пас тиктеп, муздак жылмайып койду. Көп өкүмдарлардын кабагын көргөн кыйды Абдусаттар Калпа ичинен чоочуп калды. "Кабыл кылып калгысы бардыр. Күтө турабыз да, элчим. Коп таксыр." Элчи Абдусаттар Калпа сылык таазим кылып, акырын кетенчиктеп чыгып кетти. Абдусаттар Калпа ордонун ичинде күн батырга чейин отурду. Хандын алдына чакырып эч ким келбеди. Кирген чыккан киши көп. Аскер адамдары калдастап жүрүшөт. Элчини караган бирөө жок. Эстен чыгарып коюшкан сыяктуу. Бешим намазына чакырган азанчынын үнүн бейдарат отуруп укту. Намазы да каза болду. Акыры ирешире күүгүмдө зарыккандан ичи жарыла турган болгондо хандын кабыл кыла тургандыгы жөнүндө кабар болду. Шералы такта отурган экен. Элчи Абдусаттар Калпа чекеси жерге тийгенче бөгүлүп таазим кылып салам айтты. Эч ким алик албады. Эмнеге келдиң?" деп Шералы хан корсурады. Элчи бир серип таштап, отургандарды көздөн өткөрүп алууга үлгүрдү. Оң жагында Нүзүп отуруптур. Элчинин жүрөгү кабатыр боло түштү. Бирок жадырап туруп, "Өкүмдар", деп шаңдуу үн салып, жеңинин ичинен бир орам кагаз алып, Оболу өзү дароо тооп кылды да, кош колдоп, бүгүлүп алдына кармады. Бухара-и Шарифтин Бек Айбат Амираны Сейит Насрулла Баатыр хандан куунап жаткан Фаргана журтунун сиздей бактияр эгесине, Хазырати Амир Темир Карөгөндүн сиздей анык тукумуна күндөн нурлуу, күндөн жылуу, ыйыктубайы салам алып келдим. Хандын жообун күтүштүбү? Катышып отурушкан кишилер дем тартпай калышты. Элчини таң калтырып, Шералы өзү да унчукпады. Ачуулубу? Кабыл кылбай турган баштанып турабы? Элчи акырын баш көтөрүп, тик багып тиктебеси да, алдырдан хандын кабагын байкап, жүзүнөн таарынган баланын кебетесин көрдү. Кыйды элчинин жүрөгү жылый түштү. Шералы унчукпаган бойдон дубай салам кагазды акырын алып, сол жагында отурган кат окуучу ынагына берди. Ал киши леп обдула калып, дубай салам кагаздын орамын бат-бат жазып жиберип, окумакка бийик кармай берди. Элчи туталанып кетти.
Оо өкүмдар, дубайы салам жалгыз өзүңүзгө гана арналган эле. Шералы бир жооп айтышка үлгүрө электе. Баятан бери жука эрден бек кымтып кум сарып отурган Нүзүп жарылып кетти. Шады, токтот. Окуба жашырын болсо. Коп аталык, деп Шады ынак кымырылып калды. Шералы далдырады. Нүзүп ачуудан кычыктары кызара түшкөн көздөрүн Абдусатар Калпаны атып тиктеп, жука эрде титиреп, "Жашырынба, куй тыңдайсың түлкүнүн куйругу", деди өзүн токтото албай. "Билем, сенин түтүк кагазыңдын ичиндегини". Абдусатар Калпа апкарып калды. Ал далайды көргөн киши эле. Ордо сылыктыгын тепсеген мындай өкүмдүктү эч жерден көргөн эмес болчу. Хан атагы барго акыры, бирдеме деп жазылтып коебу, деп Шералыны карады. Хандын кирпиги гана кыймылдайт, сөз түгүл, элтейип оозу кургап отурган эле. Ошол жерде бир гана Шады ынактын көзү тымызын чагылыша калып, жылуу учурап турду. "Таксыр", деп Абдусатар Калпа чыйрала түштү. "Мен бар болгону буйрук аткарып жүргөн колмун". Нүзүп биртке жумшара калды. Деп биртке ойлонгондой боло. Анан Абдусатар Калпаны көзүнүн кыйыгы менен тиктеп, акырын кеп урду. "Илгери бир көпкөн уул болуптур. Кулак салып тур, элчи". "Кулак сизде, таксырым". "Тириликке көнүксүн деп көпкөн уулду отун сууга жумшай баштаптыр атасы. Отунга барса эле, бат эле отун алып келип калат имиш. Бир күнү атасы сураптыр дейт. Уулум, токойдо отун көп бекен. Бат эле келип калдың го бүгүн да". Анда уулу, "Алыны турган отун меники да. Барам да жүктөп алып баса беремин", деп жооп бериптир. "Өй уулум, отунду алып койгон ээлери эмне дейт?" Ата, ээлери деп коебуз да. Мага өзүлөрү жүктөп беришпейт бекен. Жүктөп беришпей көрүшпөйбү?" Уулунун бул сөзүн угуп, дептир атасы. "Зорлуктап алат турбайсыңбы? Мындан келди". Мунусу бул болот. Кийин көпкөн уул тегирменге барса, тез келип калат имиш. Бир күнү отуруп атасы, "Уулум, тегирмен бош бекен. Эл кыштыгын камдап жаткан учур. Бул учурда тегирмен бош болчу эмес эле. Бат эле тартып келип калдың го бир улоо буудайды", деп кабатыр болуп дагы сурайт. Ата, сурайсыз Бир колжоган неме талкан тартып отурган экен. Атасынын көрү. Бардым да жүгөрүсүн чанактан чыгартып таштап, буудайды салып, мына тартып алып баса бердим". Ошондо көптү көргөн ата бул акылды айтыптыр уулуна. "Уулум, көзүңө карап жүр. Катылар кишиңди таанып туруп катылып жүр. Төшү түктүгө жолугуп каласың". Уулу атасын шылдыңдап күлдү. "Көрөр элем ошол төшү түктүгүңүздү", деп көөдөнүн көтөрүп коюптур. Мунусу бул болот. Көп күн өтөт. Бир күнү дагы тегирменге кеткен уул кечке жуук бети башы жарылып, сууга түшкөн иттей шөмтүрөп кайра келиптир дейт. Эмне болду кокуй?" Уул калтырып унчуга албайт. Балам, төшү түктүгө жолуккан окшойсуң го. Кай бирөө чын эле алы жетпей, кай бирөө бөөдө жаңжалдан качып, кай бирөө кадырлуу атаны таанып сыйлап, тааныган жерде балага эч ким кол кайтарчу эмес экен да. Эсирген кишинин көзүнө сыйлоо корккон болуп сезилет. Бала биротоло кутуруп сала берген турбайбы? Тегирменге ошо барышында да адатынча барары менен "Чыгар дейм, мен тартамын", деп кыйкырып кирсе, тегирмен тартып отурган бир азамат "Машаяктан тукум болсоң да, ушул сеники жетишти", деп туруп, жакасына муунта кармап туруп, дубалды сүздүрүп, көөлүгө тебелеп, анан кое бериптир дейт. "Эмне десин атасы буга? Айтпадым беле, төшү түктүгө жолугуп каласың деп. Эми көзүңө карап жүрө турган болгондурсуң", деп тим болгон экен. "Төшөндүңбү, элчи?" Элчи Абдусатар Калпа чыдай албай, "Аталык, дин исламдын зулпукары Насрулла Баатыр ханга бул тамсил өтө пастык кылат", деп жиберди. Нүзүп кашын көтөрүп карады. "Эмне?" Ордо дым боло түштү. "Пастык кылат. Сен амириңдин ким экенин билесиңби? Насрулла амир эмес. Насрулла бир кара өзгөй. Кайсыл атасы өкүмдар болду эле? Самаркандын, Бухаранын ээси ким? Амир Темур. Мына Амир Темирдин тукуму". Нүзүп Шералына сөмөй менен көрсөттү. "Мына Мурас кора. Насрулла камалаганды коюп, бирөөдөн дубай салам жибергенди коюп, өзү жөрмөлөп келсин Шералы хандын алдына. Уктуңбу? Камчысын мойнуна салып келсин". Акылына бирдеме илеше баштадыбы? Шералы хан да кабагын жүрүштүрүп, "Энеңди", деп обдулуп калды. Элчи Абдусатар Калпа сөз кайрмакчы болду эле. Нүзүп чаңырып жиберди.
Бас оозуңду. Түгөндү сөз. Баш kesmek бар, тил kesmek жок, таксыр. Шералы тактан тура калды. Ой энеңде, эмне үчүн баш kesmek бар, эмне үчүн тил kesmek жок? Деп бети кызарып, ачуусу келип, улагада турган эки жигитке көзүн шилтеп жиберди. Алгыла муну. Жүрөгү чыгып, жүзүнүн баардык сыры күбөлүп, Нүзүптүн бутуна жыгылып түшкөн Абдусаттар калпаны жигиттер эки буттан алып, дырылдатып сүйрөп жөнөштү. Токтогула. Нүзүп жакын басып келди да, элчини эңкейип тиктеди. Элчиге өлүм жок. Жаныңдын арачасы ошол, турайды, деди акырын. Абдусаттар калпа калтырап тура баштады. Нүзүп, Насрулла көп эсирбесин. Дөшү түктүгө жолугат. Муну айтып бар. Бухаранын анык ээси Шералы хан. Муну айтып бар. Уктуңбу? Жөнө. Абдусаттар калпа чубалып жаткан селдесин жыйнашка чамасы келбей, ийрилтип сүйрөгөн бойдон бүгүлүп кетенчиктеп чыга жөнөдү. Тыштан эки аскер адамы аны дарбазага чейин узатып барышты да, эсен соо шаардан чыгарып салышты. Катуу ыза болуп калды Амир Насрулла. Бирок оюнан кайткысы келбеди. Ошол түнү Нүзүп шаардан коргону башчылыгын мусулман кулга тапшырып, өзү аскердин жармысын алып, Кокондон чыгып кеткен эле. Анжандагы төрө коргондогу сыпайларды карамагына чакырып, кийинки күндөрү алсыраганы билине баштаган Амир Насрулланы ачык талаага беттешүүгө тартмакчы болду. Амир Насрулла сүйүнүп, Коконго дароо дагы элчи киргизди. Бул сапар мурдагы элчиге көзү жылуу учураган кишини колго алып, ошол аркылуу Шералы менен кандай болсо да эптеп бир шартнама түзө салып, Нүзүптүн аталыктыгын жоюп жиберүүгө үмүттөндү. Экинчи элчи көзү жылуу Шады ынакка жетти. Бирок Шералы такыр сүйлөшпөй койду. Нүзүп жок, мен эмне дейм? Деп Шады ынактын ымына да кирбей, үңкүйүп отуруп алды. Эң жадаганда үтүрөңдөп ачуусу келип, мусулман кулду чакырды да, муногуну көзүмө көргөзбөй кетирчи, деп жиберди. Мусулман кул ошол замат эки сарбаз чакырып, аларга бирдеме деп буйрук кылып, элчини алдына салып берди. Сарбаздар элчини туткун сыяктуу түрткүлөп айдап, шаарды аралатып отурушуп, замбиректер орнотулган өңүткө алып келишти да, тырмышып келип кырылган бухаралык жоокерлердин көп өлүгүнүн ортосуна отургузуп, дүрмөттүү эки замбиректи аны көздөй мелжеттирип, милтесин түтөттүрүп, жанына замбирекчилерди каратып коюшту. Замбиректин огуна бүркүтөп турбайбы? Ушундай жаман абалда жанынын такыр түңүлүп, боору титиреп, ажалы менен тиктешип, элчи келели кечке отурду. Көз байланган кезде гана сарбаздар дарбазага алып барып, көчүгүнө бир тээп тышка чыгарып жиберишти. Коконду алыштан эми түңүлдү Амир Насрулла. Ошол учурда анын жоктугунан пайдаланып, Хива ханы Бухарага каршы ниеттенип кыймылдап калган имиш, деп угуп, жүрөгү атып кетти да, шаарды камалоону дароо токтотту. Тез артка чегинип, жолдун оңутуна бет алды. Нүзүп кошумча күчтөр топтоп, 10 миңдей атча менен жолдорду бөгөп калууга үлгүрүп калган эле. Амир Насрулла капыстан туюкка камалган жырткыстай алдастап, бүт күчүн бириктирип, Кокондун томсургон боз дубалы менен Нүзүптүн түнөргөн атчандарынын ортосунан түйүлгөн темир муштун болуп жарып чыгып кетем деп, бир багытты карай кара селдей чамынып катуу чабуулга өттү. Нечен жылдар бою кураган, куралдандырган, таптаган Бухара амиратынан даңктуу кошуну ошол бир күндө быт-жыт болду. Амир Насрулла жарымына жакынын араң куткарып чыгып, артын карабай жүрүп кетти. Нүзүп ордого дагы салтанат менен кирди. Ошондан соң ордо мурдагы чектерди калыбына келтирүүгө киришти. 1843 жылы Шералынын экинчи уулу Малабекти жанына алып, Нүзүп Ташкентке жүрүш кылды. Ушул кезде Ташкентти дагы эле Бухара амиринин атынан Маширев деген бирөө бийлеп турган болчу. Ташкенттин сыртында Шортөбө деген жерде Маширевдин аскерин талкалап, өзүн колго түшүрүп, Нүзүп шаарга кирди. Амир койгон амалдардын бирин калтырбай, баштары алынды. Нүзүп Ташкентке жаңы бек коюп кайтты. Көп өтпөй, Амир Насрулланын тукуруусу менен Алим хандын Самарканда жан сактап жүргөн уулу Ибрагимбек жигит курап, такталашып, Кокон хандыгынын чегине өтүп, Лейлекке келди. Нүзүп боюн качырып, бул жаңжалга түздөн түз катышпай, баягы таластан бери аттанарда Шералиге Ажыбайдатка кошуп берген Сыйдалы бекти арбын кол менен Ибрагимбекке каршы жөнөттү. Сыйдалы бек Ибрагимбекти жергиликтүү калк менен түзүк колду алууга үлгүрө элегинде, капыстан басып, анын азгантай ээрчиген жигиттерин кууп, кырып салып, өзүн колго түшүрүп келди.
Дактын экинчи мураскорун сактап отуруу керекпи? Эмне кылуу керек мындай учурда? Бир гана жол. Тез көзүн жоготуу керек. Нүзүп мунун баарын билип турду. Бирок түз эле өзү буйрук бергиси келбеди. Не кылган менен хан тукуму Ибрагимбек болгондо да бул хандыктын пайдубалын тургузган атактуу Алимхандын баласы. Муну өлтүрүп, ханын доосу мойнуна алгысы келбеди. Такта Шералы отурат. Өлтүрсө Шералы өлтүрсүн. Ханын доосун бул дүйнөсүндө да, тигил дүйнөсүндө да өзү тартсын. А Шералы эмне кыларын билбеди. Эч убакта киши өлтүрүүгө өз алдынча буйрук берип көрбөгөн. Өлтүрбөй койсо эмне болот? Жүрө берсин да, бир күнүн көрүп, деп шалдырады Шералы. Нүзүп ийинин кысты. Өзүң бил. Тууган сеники, душман сеники. Сенин тагыңды талашат. Атак деген бирөө же сенде калышы керек, же ал сенден бир күнү тартып алышы керек. Сен аны өлтүрбөсөң, сен ал өлтүрөт. Бейликтин иши ушул, өзүң бил. Эми эмне кылат Шералы? Башта эч акыл салбай иш кылган Нүзүп мынтип ага түртө салып карап отуруп калды. Кимден акыл сурайт? Башка ынактары да, башка ордо кишилерди да тактын экинчи мураскору болбосу зарыл дешип Ибрагимбекти тезинен өлтүрүү керектигин далилдеп туруп калышты. Эң акыры айласы кураганда салбырап жер тиктеп отуруп, макул болуп, бир башка жерде өлтүрсөңөр, менин көзүм көрбөсүн, деп суранды Шералы. Бул хандын буйругундай болбой, бир жалдыруу сыяктуу болду. Эртеси күнү Ибрагимбектин башы Япан деген бир чет кыштакта алынды. Ушул окуядан кийин башта эле бош атыгып жүргөн немеге эми Атала, Шабила деген кеп ээрчип, ордо кишилеринин гана арасында эмес, чайханаларда, базарларда да күбөрөп тарап кетти. Шералы бүт өмүрүн бейпил тоо арасында, жылкы артында өткөрсө, өмүрүндө бир кишиге чоң сүйлөп көрбөсө, ал хан атанып, мынтип башына таажы кийип отурган кезинде да Бекайбат Нүзүп аталык түгүл, ордодогу майда амалдардардын бирине ушул күнгө чейин бирдеме деп катуу айтып, буйрук сүйлөп көрө элек. Анын ушундай тартынчаак, орунчаак мүнөзү күн өткөн сайын кемчилиги, мукоктугу, жамандыгы катары бааланууга өттү. Өзгөчө Нүзүптүн ичи жаман кутумдары хан туруп, Нүзүпкө мурдунан жетелетип калгандыгы үчүн эч кечире алышпады. Нүзүп өз билгенче хандыктын ички иштерин жөнгө салууга киришти. Ичара кармашуунун майданы болуп, улам талоонго кабылып, өлкөнүн отурукташкан катмары, чек арага жакын шаарлар көп жапа көрүп, эгин айдалбай, соода жүрбөй, жалпы жакырлануу башталган эле. Нүзүп эгинден казынага алынуучу салыктарды, соодадан алынуучу салыктарды керектүү убакка чейин деп токтотту. Эптеп эле бир шултоо болсо, казынаны талап турган амалдарды катуу теске салды. Ордонун өзүнүн да обу жок чачына берүүсүн тыйды. Казынаны аяосуз соруп жаткан дагы бир курсак бар болчу. Ал казынанын мүмкүнчүлүгүнөн ашык аскер тутуп туруу. Нүзүп иш жолунда буга да келип урунду. Жортуул жок, камоол жок, жаак көп. Ал аскердин уюткусун гана сактап калды да, канчалык кооптуу болгонуна карабай, көпчүлүгүн таратып жиберди. Ал өзүнө караштуу жүздөрдөн Абил жүзбашчыны башчы кылып, өз жанына алып жүрүш үчүн тандап 100 гана жигит алып калды да, калган самсаган атчандарды бүт кетирди. Буларды багып отурунун кажаты жок. Түтүнгө атчан, түтүнгө куралдуу элетели керегинде жер түтөтүп, тоодон куйугуп чаап түшүп келе берет, деп болжоту ал. Өңгөсүнө кайыл болушса да, мурдагы өкүмдарлардын убагында хасаги болуп, жаман көнүп алган бектер, амалдарлар, казыйлар казынадан бир, өз алдыларынча калктан бир түшүрүп алып турган кирешелерине чек коюлушуна, а күндө сайран кылып, кечкиртип жашаган ордо кишилери, оюну, шааниси болбосо, ордо болчубу дешип, артыкбаш зооктордун тыйылышына ыраазы болушпады. Нүзүп көп душман арттырып алганын өзү билип эле жүрдү. Бирок өз кубатына, укугуна ашыкча ишенип, эч чоочунуп койбоду. Ушундан акыры бертиндерин так билген күндө да ал бул жолунан кайтпайт болчу. Көчмөн тирилигине эң зарылынан тышкары артыкбаш, пайдасы жок шаан чөйкөттү билбей өсүп, ошого адаты. Акылы ылайыкталып калган киши бул менен эч келише алмакчы эмес эле. Кокон ордосунда Нүзүпкө каршы күчтөр топтолуп жатканы менен толук кабардар болуп турган Амир Насрулла бир жактан кооп салып такталаштыруу үчүн эми Алимхандын экинчи уулу Муратбекти тукурду да Ибрагимбектей кылып жалгыз жибербестен көп кол алып өзү кирмекчи болуп калды. Бул Кокон үчүн өтө кооптуу окуя эле.
Түк амалга жетинбей, Жээн Үзүптүн аталыктыгын көрө албай, ачык каршы чыгышка даап батынбай, иштен сызып жүрүшкөн айрым бектер, уруу башчылары, Муратбек жакындары менен ага жалт өтүп кетиши ыктымал болчу. Ушул кооптуу учурду пайдаланып, чоочуп кетип, бир чоң амал берип, ындыра койсо тынууну болжоп, Мусулманкул Нүзүптүн аталыктыгына моюн толгой баштады. Муну угар Замат Малабекти жанына кошуп алып, Нүзүп Кыпчактарга жүрүш кылды. Нүзүптүн күчү көп эле. Урушуп абийир ала албасына көздөрү жеткен соң, Кыпчактын эстүүлөрү камчыларын моюндарына салып келип, өзүлөрү багынып беришти. Нүзүптүн каары жазылган жок. Ал Мусулманкулду баш кылып, ага жан тарткан бектерден 40 бегин туткунга алып, ордого түшөрү менен бирин калтырбай Желдеттин колуна тапшырмакчы болуп, көчөргөн бойдон кайтты. Бул кабар ордого Нүзүптүн өзүнө мурда жетти. Башта абайлап, акырын күңкүлдөп, Нүзүптү жамандап жүрчү Шады Ынак ушерде ачык чыкты. Кыпчак бектеринин катуу жазаланышы жакшылыкка алып келбейт деп оюн аянбай далилдеп, коркутуп, Нүзүп келгиче Шералынын жүрөгүнүн сары суусун алып салды. О, Хазирети, өзүңүзгө нечен жолу окуп бердим го. Амир Насрулланын жашырын жиберген дуай саламдарын. Амир ушу Нүзүпкө гана кастарын тигип отурат. Сиздей курдашынан тизгинин тартып алып койгон кара өзгөй адамдын кылыгына түтпөй, анан сизге таарынганынан, өчөшкөндөн улам бир ханзаданы таап тукуруп отурат. Башкасына тиштенип чыдап келсек да, Нүзүптүн Кыпчактар менен болгон жорогуна эч чыдай албай, жаныбыздан кечип, айтууга аргасыз болдук. Эми мына Нүзүп Кыпчак бектерин Мусулманкулду баш кылып бүт соет экен. Кыпчактар касыңыз беле? Кыпчактар өз элиңиз, о падыша. Болсо Нүзүптүн касы болгон чыгар. Өзүнүн өкүмдарынын касы эмес, бир Алла күбө. Эгер Нүзүп ушул акылсыз ишин жүзөгө ашырса, анда аягы эмне болуп чыгат? Бүт Кыпчак орого көтөрүлүп, жаңжал көбөйүп, сиздин алтын тагыңыздын баркы кетет. Ыкрар кылычтан баш тартышат. Муратбек чектен бери кирсе болду. Алдын тосо чыгып, анын табына өтүп кетишет. Же бир Кыпчактар ал журт болсо экен, анан эмне болот? О, айтууга ооз барбайт. Кудай анын бетин нары кыл. Биздей алал ниет кулдарыңызга бирден уу жеп, жан кыя бериштен башка эч нерсе калбайт. О Аллаяр, сиздин жаркын күнүңүз батып кетиши бар. Шады Ынак жалгыз эмес экен. Ою биргелери Шады Ынактын тегерегине чогула калышып, Шералынын көзүнө эми ачык көрүнүштү. Алар астейдил куярмандары болуп көрүнүштү. Безилдеп ишендиришти. Эмне кылабыз? Деп жүрөгү түшүп сурады Шералы. Шады Ынак кым этип, бүгүлүп таазим кылып, о биздин көлөкөлөр алтын чынарыбыз, бектерди өлтүртпөй сактап калуу зарыл, эң оболу, деп күбөрөдү. Түшүрүү керек. Нүзүптү андан соң кетирүү керек. Күтпөгөн эле Шералы алайып отуруп калды. Шады Ынак, мындан башка арга жок. Мындан башка чара жок. Аталыкты биз деле жакшы көрөбүз. Жакшы киши, кайраттуу киши, сизге көп жакшылык кылган киши. Бирок өлкөңүздүн кызыкчылыгы ушуга түртүп отурбайбы? Мындан башка эч арга жок. Кыпчактар да тынчыйт ошондо. Амир да тынчыйт ошондо. Шералы шалдырап үшкүрдү. Кантип эми? Аны, о атабыз, бизге тапшырыңыз. Нүзүп менен Малабек ордого келип түшкөндө, аларды диванханада хан күтүп отурганын билдиришти. Чогулуп алышкан экен дагы өңкөй бекерчи. Шылтоо эле таап бере бер буларга. Узоок кылгылары келишкен экен. Нүзүп камчысын сүйрөгөн бойдон кирип барды. Шералдан башкасы дүрүлдөп тура калышып, сылык ийилишип, алик алышты. Салкыныраак бабыраша жеңиштик куттукташкан болушту. Тактын оң тарабындагы Нүзүптүн орду бош турган экен. Нүзүп отурган жок. Ал дарчеге барды. Тышта аскерлер туткундарды бирден түртүп, зынданга киргизип жатышкан эле. Нүзүп эрин бек кымтып, ичинен санагансып, туткундарды көздөн өткөзүп токтоло калды. Шералы тактан туруп келди. Баары дүрдүгүп дарчеге умтулушту. Нүзүп ичинен калчылап катаа үн менен акырын сүйлөдү. Ана, эң ишенген кишибиз Мусулманкул элди бузуп, ички калчылдагы тышына чыгып катуулап кетти. Баарын бирин калтырбай, айоо жок, айоо жок. Шады Ынак көзүнүн кыйыгы менен Шералыны тиктеп, уктуңбу дегенчелик кылып, башын акырын ийкеп койду. Шералынын кирпиги эле кыбырады. Маң болгондон башка эчтемени билдире алган жок кабагы. Баары өз орундарына келип отурушту. Нүзүп отуруп жатып, Мусулманкулду ушинтет деп ким ойлоптур? Деп кейиди.
Шады ынак леп коштоду. Мал аласы тышында, адам аласы ичинде катуу жазалансын. Экинчи баш көтөрүүс кылынсын. Нүзүп жалт карады. Эмне? Башы алынат. Эртең башы алынат. Журттун алдында. Шады ынак кичине ийинин кызып, сылык жылмайды. Кечиргейсиз аталык. Эрк Аллаярдыкы. Нүзүп кубарып кетти. Шады ынак баштагыдай эле үрпөйгөн күбалак каштарынын нары жагына үлдүрөтүп, көзүн бекитип, жылмакай тумшугун көрсөтүп, муңайым кеп урганы менен анын үнүнөн Нүзүпкө кичине каяша угулду. Эмне дедиң? Сиздин чечимиңизге Аллаяр макул эмес дедим, аталык. Нүзүп обдулуп тура. Эмне? Деп чаңырып жиберди. Эмнесине макул эмес? Карышкырдай тынчыбас душманын тынчытып бергени отурганыма макул эмеспи? Шералы кабагын чүрүштүрүп отура берди. Шады ынак сүйлөдү. Аталык, сиз Кыпчактын 40 бегин бүт сойдурмакчысыз. Мейли дейли. Күнөө кылышты. Бүт союлсун дейли. Алардын журтун кошоккырып түгөтүп жибере аласызбы? Эгер анте алсаңыз, каршылык жок. Мейли. 80 бегин сойдурдуңуз. Эл калат, аталык. Эли калган соң, ал эл тынчып жатпайт. Түндө өчүгөт. Коруп кеткен Кыпчак аз уруктун бири болсо экен, же деп бирөө кубаттап калды акырын кейиштүү. Бүт каршы көтөрүлүп кетет. Мынтип Муратбек жактан кулак тынчыбай турган чакта өзүбүз кырылышып, өзүбүз кыйрашып жатсак кандай болот, аталык? Ушунун баарын өкчөп ойлонуп, түбүнө көз жеткен соң, анан сиздин оюңузга макул болбой отургандыр, Аллаяр. Нүзүп токтолуп калды. Ал сөздүн жүйөсүнө барк берди. Ушул акыл сенден чыктыбы деген сыяктуу Шералыны алдыртан бир тиктеп алды. Нүзүптү тиктебейт. Таарынган баладай бултуюп отурат. Отургандардын көбүнүн кабагы кирдүү. Баары бир ооз сыяктуу. Суранышып отурбагандай. Ичтен тирешүү сезилди. Бир жагынан Шады, сөзүңдүн төркүнү бар, деди Нүзүп соолугуп. Муну эске алчы. Силер Кыпчак уругу эртең чуу чыгарат деп чоочулап отурасыңар. А Кыпчак уругу чыгара турган чуусун кече эле чыгарбады беле? Ушул чыккан чууну басып, мындан нары да чыкпай калсын деп, чуунун уюткусун тутуп келип отурабыз го. Рас. Бирок аталык, каталыгын сезишип, камчыларын моюндарына салып, өзүлөрү багынып берип отурушкан соң, жаза ошого жараша болгону дурус. Моюндарына камчыларын салып, айласы түгөнгөндө, рас, сыноо үчүн болсо да, мындан нары орто жакшырып кетер бекен деген саясат үчүн да болсо, аталык, ушул сапар бир жумшактык кеңдик көрсөтүш зарылдай. Ушундай болсунчу, Нүзеке, деди Шералы кыйналып. Жо алгыр, чырлоо иш экен. Дуулдап коштошту. Нүзүп башын ийкеди. Болуптур. Азат болсун бектер. Бир кишиден башкасы азат болсун. Шады ынак болсо баары азат болсун, аталык. Мусулман кулду чеңгелден чыгарганыңыз келбей турат го. 39 бекти кырып таштоо да бир, жалгыз мусулман кулду өлтүрүү да бир. Уругуна баркы зор. Нүзүп чачырап жини келип кетти. Сен Шады, мусулман кулдун тынч жүрөрүнө ишенесиңби? Бери түз карап айтчы, ия, ишенесиңби сен? Шады ынак Нүзүптүн алдырып баратканын сезип, ого бетер ишенимдүү жүз көрсөтүп, кашын көтөрдү. Кайда барат? Ордо кишилери тарабынан Нүзүп биринчи жолу каяша жеди. Биринчи жолу Шералы анын ымынан чыгып турганын көрдү. Болуптур, деди ал. Силердин айтканыңардай болсун, мен ишенбейм. Мусулман кулдун тынч жүрө алышына көзүм жетпейт. Эгер колдон бошонуп алган соң, мусулман кул амир менен байланышып кетчү болсо, же дагы чийинден чыга баштаса, бери кара Шады, шум. Сени жерге тирүүлөй көмдүрүп таштайм, уктуңбу? Шады ынак ууртун кичине тартып жылмайган болуп койду. Нүзүп артын карабай, дивандан чыгып кетти. Эртеси мусулман кул Шералынын этегине тооп кылып, Нүзүп менен кучакташып, жарашып тынышты. Бирок эч оңолгон жок. Нүзүп менен мусулман кулдун кастыгы мурдагысынан коркунучтуу, тымызын түргө өттү. Эки ортодо Шады ынак бар калды. Башта хандын китеп окуп берер, эрмек үчүн сүйлөшүп отурар ынагы гана болуп жүргөн Шады эми ордодо чечүүчү күчтөрдүн бири болуп баратты. 1844 жылдын жазы. Диванхана, Шералы хан. Бир топ кишилер тегеректеп турушат. Баарында өң жок. Шералыны бир ишке көндүрө алышпай турушкан сыяктуу. Баары аны карашат. Баары жикилдешет. Шады ынак, казый. Жакында өзү Шайхул Ислам деп мартабасын көтөрүп, колун берип, мүрити болгон кожо. Аскер кишилери Шералынын чекеси чүрүшүп отурат.
Шералы баягы Шералы эмес. Сакалы, муруту сыпаа чертилген, жүзү агарып, денеси тола баштап, кейпине сөөлөт кирип, көзү тирилип, кишини көтөрүңкү тиктеп калган. Ал чекесин чүрүштүргөн бойдон былк этпей ой басып отурду. Өзүңүз ойланып көрүңүз, о Аллаяр. Биз кимбиз? Биз сиздин алал ниет кулуңбуз. Сиздин ыкыбалыңыз жүрсүн дейбиз. Сиздин даңкыңыз жогору болсун дейбиз. Өзүңүз көрүп турасыз. Тыштан душман көбөйүп кетти. Амир Али тынчыбайт. Вилаяттериңизди башкарып жаткан бектериңиздин кабагы салыңкы күндөн күнгө. Себеби эмнеде? Дүзүп. Тыштан өчөшүү, иштен нааразычылык күчөп кетти Нүзүпкө. Андан калса, ушул сиздин өзүңүзгө да түбүндө ниети түз эмес мунун. Сизге карагысы келбейт. А уулуңуз Малабекти байкайсызбы? Дайыма жанына тартып, ишке аралаштырып, каныктырып, эл таанытып, жол таанытып. Бул туз ургурдун көңүлү алыста. Бирдемеге даярдап жүрөт. Кан көтөрүп алгысы бар Малабекти. Бир күнү сизде тындым кылып. Шералы унчукпады. Анын көзү жылт деп, бет маңдайындагы илинип турган чокойго улам түшүп турду. Эч айрылбай байкап турган Шадыынак, о Аллаяр, деди түтөгөндөй. Ана, кылган иши ушул. Сиздин бир кудай сүйүк бак берген хан башыңызды пас кылганы, улуктары жаңызды кемиткени, кепсегени. Кожо башын калтылдатып, тооба, тооба, деп чакасын карманды. Тооба. Көзүн сүзүп таазим кылды Казай. Бу шарттан да тышкары, шарияттан да тышкары. Шадыынак, бул бейдаратты караңыз, тизгиниңизди тартып алып, ага да каниет кылбай, акырети жокту караңыз, дагы кор тутуп, деп Шералыны колтуктан алып, кызый күңкүлдөдү. Аллаяр, ордо мындай болбойт. Ордоңузду кембагалдын үйүнө теңеди. Ордону ордо эткен сөөлөтү гана. Бухарага кеп болдук, Хорезмге кеп болдук. Чыдайлы. Бейдарат башка салыптыр. Ошонун баарына чыдайлы. А бул кордуга кантип чыдайлы? О Аллаяр. Шералы көздөрүн кымыңдатып, тизесин тиктеп тунжурап отурду. Ал улам кысылды. Бул сөздөрдү абдан көп укту. Шадыынак түшүндө да жанынан кетпейт күңкүлдөп. Эмне демекчи? Эмне кылмакчы? Тегилер аны бекем ордого алышкан. Кабагынан көз айрышпайт. Алардын сөзү, алардын сөөлөтү аны былк эттирбей кармап турду. Хазрати, чаап алып таштайын бул кордукту. Уруксат кылыңыз, деп жиберди аскер кишилеринин бири кылычына кол сермеп. Шералы жалт карады. Жүзүнөн ичи толгоо, суроо көрүндү. Баарын кыдырата тиктеди. Баары бир кабак, баары бир ооз, баары баштарын төмөн ийип, бирок катаал түр менен, талап менен көңүлүн сурап отурушат. Ушундайбы? Анын көңүлү ой баштады. Ишеним келе баштады. Нүзүп шылдың кылып, чокойун маңдайына илип таштаган турбайбы? Тизгинин тартып алган турбайбы? Коркулган турбайбы? Эрди кымтыла баштады. Анын ичиндеги болуп жаткан кым куутту жазбай көрүп турган аярлар, о Аллаяр, ордоңуз көн чокой атыкты, дешип дагы көкүтүп эсин салышты. Ал, деди Шералы катуу арданып кетип. Дуу шады, ынак ошол замат бир парча кагазды алдына кармай берди. О биздин дидары айдан тунук, күндөн жылуу атабыз. Бул эмне? Оку, деди Шералы. Шадыынак окуган жок, жакын ийилип сүйлөдү. Жарлык. Чокойгобу? Ошого да жарлык керекпи? Алып ташта. О Хазрати Аллаяр, деди Шадыынак. Иш эми ток этер жерине жакындап келгенде баары дем тартпай карап катып калышты. Чокойду коюңчу Аллаяр. Чокойду Кудай алсын. Муну ойлоп тапкан башты. Муну көптөн боюбуз жетпей жаткан жерге бекемдеп илген башты. О кудурети күчтүү Хазрати. Ошону алуу керек боло. Кудай алсын чокойду. Шералы түшүнбөй калды. Туштан туруп түшүндүрүштү. Шералы чочуп кетти. Ошол зарыл. Ошондон башка жол жок, дешип туштан жабылышты. Кожо, бейнамаз. Бейнамаз башкарган ордонун касиети болбойт. Иши азали Аллага кетпейт. Ойлон угулум, жакшы ойлон. Казый, жол ушул ки, сиз ишенип берген тизгенде, сиздин каалооңуздай, Кудайдын каалоондой кылып жакшы алып жүрө албаса, андай адамды ким гана болбосун, сиз аны жазалап кое аласыз. Кожо, кандын жазасы Кудайдын жазасы. Кудайдын жазасы күнөөкөрдү күнөөдөн сап кылат. Бейнамаздын кылган күнөөсү башынан ашып кеткен. Ошол күнөөсүн күнөө эткенин башын ошо алып таштамайынча, анын боюнан күнөөсү сап болбойт. Шадыынак, таксыр, ыштанына чычкан колун аябайт. Билинер иш билинди.
Endi kim kimimiz bolsok da ayanbayбыз. Kim kimimizге bolsa da таксыр эме, аянуу жексен болуу. Ушуну менен Шадынак Шералыны ачык коркутту. Шералы көзүнүн үстү менен дагы баарын кыдырата тиктеди. Буга да баардыгы бир кабак. Буга да баардыгы бир ооз. Шералынын айласы куруп кетти. Мейли, тезгинди алып коелу, кетсин. Тоого барып күнүн көрө берсин, деди акырында. Шадынак, Нүзүп сиздин артыңыздан коконго ээрчип келген бир селсаякпы? Нүзүп деген элеттин бир жагын чоюп жүргөн бий. Нүзүп дегендин артында элеттин жер түтөгөн көп колу турат. Мейли дейле. Аны бүгүн тоого кетирип жибериңиз. Ошол бойдон тынч жатып калар бекен. Эртең үйүбүздүн үстүнөн каптаган сел болуп, кайра кирип келсечи. Ошондо Аллаяр, азиз башыңызга күн түшүп калбас бекен, Ушул кишинин бир мерте көңүлүн оорутуп алган соң, андан нары аны аяба. Бир отоло түбүнө жет, бир отоло жексен кыл. Антпесең ал сенин түбүңө жетет. Ал сени жексен кылат. Акылдын талабы ушул. Кожо, душмандын өлүк болгону жакшы. Камтама кылбайт эч кимди. Эч качан. Элеттин колу, жер түтөткөн көп колу, деп шалдырап күбөрөдү Шералы. Нүзүп өлгөндөн кийин каптап келбейбиз дедиби элеттин жер түтөткөн көп колу? О Аллаяр, деп ууртунан жымыйып күлдү Шадынак. О Аллаяр, өлгөндүн артынан эч ким ээрчиген эмес, ал мустактан бери эле. Нүзүптөн кийин элеттин бирлиги кетет. Ар уруу өз бетинче болуп, бийлери эптеп ордого жакындашуу аракетине өтөт. Кудайга шүгүр, сиздин тамырыңыз элетте, Нүзүптөн кем эмес. Ханикайым Жаркындын атасы Токназар бийдин балдары бар. Датка тагаңыз Ажыбайдын балдары бар. Ана, алар эмес сизди ээрчибей, кимди ээрчит? Баары эсептелген. Шадынак жеңинен башка бир парча кагаз алып чыгып, ээлип Шералынын алдына кармады. Мына бул эмне? Бул сиздин улук жарлыгыңыз. Дагы кандай жарлык? Нүзүп бийдин башка энеден туулган Кожомурат деген үкеси бар. Ана ошо Кожомуратты датка кылып көтөргөн улук жарлыгыңыз. Шералы Шадынакты аңкайып карады. Шадынак, ар кимге жан керек, ар кимге жакшы жашоо керек, ар кимге сый керек, даңк керек, бийлик керек. Теңирим пендесин ушундай жараткан. Кожомураттын жолунда бир келтек жатат. Бир учунан кармаса, 3 кууп ордо менен касташуу. Касташканда абире алары күмөн. Экинчи учунан кармаса, ордо менен достошуу. Мартабасын элет ичинде көтөрүү. Кожомурат пенде. Сөзсүз келтектин экинчи учун кармайт. Элетте көр намыс деген болот. Биз аны ошол көр намыска кетирбей, алаксытып келтектин экинчи учун көрсөтүп коюшубуз зарыл. Алаксыта турган мына ушул. Шералы алдырды. Кабагын чытып, башын акырын ийкеди. Көңүлүнө Нүзүптү жек көрүү күчөп келди. Эрди томсоруп кымтыла баштады. Жашырын уюшкан Нүзүптүн кутумдары дуулдап турушту. Ошо казый бир кезде Нүзүпкө аталык вазифасына өтүшүнө кашкайып туруп, тарыхтан мисал, шарияттан жол таап берген шум казый эми бул иш шариятка түз деп кашкайып туруп бир риваят окуду. Шадынак биринчи жарлыкты калтыраган колдору менен Шералынын алдына кыстап сунуп турду. Шералы кайра ыргылжың боло түштү. Жарлыкты алганы келатып, колун кайра тартып баратканда, Шадынак колун акырын кармап токтотуп калды. Таксыр, деди ал кубарып. Шералы жоошуй түштү. Шадынак анын эмне кылаарды билбей, шалдырап турган колун бекем кармап, баш бармагына салынып жүргөн хандык мөөргө сыя сүртүп туруп, жарлык кагазга басып салды. Кантип эми? Муну, деди Шералы каңырыгы түтөгөндөй кыңырлап. Аны бизге коюңуз. Шералы эрдин тиштенип, жекесин чүрүштүрүп отуруп калды. Шадынак хандын мөөр басылган кагазды алыстан көрсөтүп, бийик кармап өзү тоop кылып алды. Таксыр, энди кут этмей жок. Сөздүн ачыгы ушул. Эми бул иш парча кагаз желдеттин колуна берилсе, азыр эчтемеден капары жок. Маргалаңда жүргөн Нүзүп аталыктын башы кетет. Ак кокустан Нүзүп аталыктын колуна түшүп калгандай болсо, Кудай, анын бетин нары кылсын. Анда сиздин азиз башыңыз кетип калышы да бар. Башталар иш башталган соң, эми кимибиз болсок да бекем турушу зарыл. Кетенчиктөгү болбой калды эми. Күн мурунтан бекем уюшуп алышкан кутумдар уурттарынан жымыйышып, кубанычтуу көздөрүн үлдүрө түшүп, Шадынактын сөзүн кубаттап, баштарын акырын ийкеп турушту. Шералы диванханадан эзилип чыкты. Ешмат, Ташмат деген евнух кулдары колтуктап алып барышып, төшөгүнө эс алууга жаткырышты. Бир пастан кийин үстүнө жаркын айым кирди.
Padişah, dedi akырın. Жарқынайым бетіне үңіліп, Шералы көзін ашты. Жарқынайым анын қиналған кебетесін көрді. Я, эмне болды? Я, тауың айнып қалды ба? Я, тауыпты шақыртайын ба? Шералы қабағын бүркеп толғанып кетті. Жарқынайымның көңіліне күдік түсе баштады. Падышам, эмне болды? Эмнеге қапасың? Шералы үн шыққан жоқ. Диванда эмне иш бүтүрдүңөр? Эшик ага эшикти бек тосту го. Бир жашырын иш болдубу? Я, падышам. Шералы шарт бурулуп карады. Анын көзүнөн заар көрүндү. Жаркынайымдын жүрөгү селттей түштү. Ушул учурда кичинекей ханзада Кудаяр ойноп тапырап кирип келди. Бар, тышка ойно, деп Жаркынайым баласын ынжыктаганына болбой, кайра чыгарып жиберди. Жаркынайым эрин жубатып тиктеди. Вай падышам, бүгүн каарың бетиңе чыгып калыптыр да. 20 жыл бирге өмүр кылып, мен сенин мындай кебетеңди көргөн жок элем. Вай падышам, сага да кайрат кирип келе жатырбы дейм. Жаркынайым жумшак мүнөз менен шаңкылдап күлдү. Шералы чаңырып жиберди. Такыр кайрат кирбейт буга дедиңер беле? Ошон үчүн кордоп жүрдүңөр беле? Жаркынайым томсура түштү. Жүзүнө кан толкуп чыкты. Кайра кубарып кетти. Сен соо эмессиң. Сени кордоп жүргөн ким экен? Деди ал Шералыга кадала тиктеп. Сен соо эмессиң. Ушул сенин колтуңа бирөө суу бүркүп жүрөт окшойт. Суу бүркөбү? Мага астайдыл кишилер айтып жатышат. Кайсы астайдыл кишилер? Сени кимдер коркулуп жүрүшүптүр? Шералы дулдуйуп кайра нары карап жата кетти. Эчтемеге түшүнбөй, Жаркынайым селдейип туруп калды. Чыдабай, ой, бери карап туруп айтчы. Сени кимдер коркулуп жүрүшүптүр? Бери карап айтчы. Нүзүкем, Маргалаңдан келдиби? Ал эмне дейт? Деп эринен төшөгүн тартып бетин ачты. Шералы дагы жулкунуп чыканактап тура калып чаңырды. Нүзүп акеңиздин күнөөсү башынан ашып кеткен экен. Ошол күнөөсүн күнөө эткен башын кесип келүүгө жарлык бердим, уктуңбу? Жаркынайым селдее түштү. Таш оозуңа, деди ал эринин көзүн тиктеп. Ой, сен эмне дейсиң? Шералы кабагын түшүрдү. Ошо, күнөөсү башынан ашып кеткен экен. Кокой, өлөгүңдү көрөйүн, жар эмес. Чын айтып отурасыңбы сен? Анын күнөөсү таласта куучуюп, жылкайдап жүргөн жериңден алып келгени. Эмне эле эшигин тостуруп, күңкүлдөшүп калды десе булар. Кокой. Эгер бүгүн Нүзүптүн башы кетсе, эртең сеники кетет. Ушуну билбейсиңби? Кокой, жар эмес. Сен ошону менен кишисиң. Сен ошону менен кишисиң, Кокой. Шералы соолуга түштү. Ал ошол замат Шады ынактын акыркы сөзүн, кебетесин көз алдына келтирди. Жүрөгү атып кетти. Эмне кылат? Кандай кылат? Шералынын акылына эчтеме каппай, башы кеңиреди. Кайсыл жагына бой урса да алды жар эле. Төшөгүнө кайра шалдырап чыгылды. Эмне кыл дейсиң мени? Деди эрки бош Шералы шөмтүрөп, кирпигин араң кыбыратып. Сен жерге кир. Ешмат. Сырттан дүбүрөп куралдуу Евнух кирип келди. Лаппай ханикайым, деди колун бооруна алып босоого токтой калды. Жаркынайым, Ешмат айланайын. Сен Абил жүзбашыны билесиңби? Деди аптыгып. Билем. Сизге үкө келген жүзбашы жигитпи? Ошол Ешмат айланайын. Ешмат, ошуну таап келчи бияка. Коп ханикайым, коп. Жөнө, тез. Евнух кетенчиктеп жүгүрүп чыгып кетти. Бир ашпышым убактан кийин Абил мурунку жарлыкты токтотуу жөнүндө Шералы хандын мөөрү басылган шашылыч жарлыкты алып, жигиттерин ээрчитип акырын шаардын дарбазасынан чыгып, Маргалаң багытын карай артынан чаң чубалтып катуу жүрүп кетти. Маргалаң, бектин сарайы. Нүзүп балахананын төрүнө салынган төшөктө эс алып жаткан эле. Маргалаңдагы аскерлерди тескеп, бир сыйра көздөн өткөрүп, кайбир жигиттер менен эркелетип сүйлөшкөн болуп, сырдашып, аскерлердин зардесин, демин текшерди. Аскерден тартып кеткен болчу. Сыпайлар базар күндөрү базар аралап, элге тийишип, жаңжал чыгарышып, бозок кыдырып ичишип, мас болушуп бейбаштык кылышат экен. Кимдир бирөөлөр түндө бир топ болуп аттанып чыгышып, тоо тараптан четти кыштактардан бир үйдү талап кетишкен имиш. Абек болсо, кылмыштууларды али издебептир. Нары ойлонуп, бери ойлонуп, бекке жини келип жатып, ичи тытылып, көзү илинбей койду Нүзүптүн. Коргондо акырын ковурашкан үнү болду да, жанына миршап ээрчитип, балаханага Маргалаңдын беги чыгып келди. Нүзүп козголбоду. Таксыр, деди бек акырын. Ордодон жарлык келди. Кандай жарлык экен? Ким бериптир? Деди Нүзүп бурулуп карабай, эчтемени сезбей. Бек табалап тиктеп көзүн кылыйтып.
Бул жарлык акыры бир күнү келиши керек эди. Мына, биз дагы Кудай деген кул экенбиз. Зарыгып күткөн күн келди, деди үнүн көтөрө. Эмне экен? Нүзүптүн кызыры келип калды. Жанары аккана жүргөмүчтөй бүрүшүп алдында отурган бек ага заарды түктеп турган эле. Ордонун чабарманы Желдет болчу. Нүзүп тааныды. Маткерим Ясаул, кирпигинен бери чаң. Атка орунуп калганбы? Денесин араң көтөрүп, балахананын каадасына сүйөнүп турду. Бек жарлыкты бийик көтөрүп, өзү тооп кылып алды. Аллаяр Сайет Шералы хандын жарлыгы. Кым каптоонун ийине арта Нүзүп өйдө болду. Келе бери. Бек шылдыңдап ууртун жымыйтып күлдү. Таксыр аталык, кантели, тагдыр ушул экен. Жана гана сиз бизди Желдеттин алдына салып берем деп, Кудайды эсиңизге албай, текебер кеп урган эдиңиз. Чоң Кудайдын каалоосу ушул экенки, биз эмес, сиз Желдеттин алдына түшө турган болупсуз. Мына. Нүзүптүн башын кесип алдыма алып кел деп, Бактыяр Сайет Шералы хан мага улук жарлык жибериптир. Эмне? Бек сөмөйүн кезеди. Чуу көтөрбөңүз, пайдасы жок. Чуу көтөрбөңүз, деп акырын зекип сүйлөп, жарлыкты Нүзүптүн алдына ыргытып таштады. Нестее түшкөн Нүзүп кагазды жерден ала албады. Көзүнүн кыйыгы Шералы хандын эки жакалуу деп аталган кол мөөрүн тааныды. Байкап турган бек, аталык, кемден коргонунда отурганыңызды билишиңиз лазым. Сиз камалып отурасыз. Удайчыларыңыздын алда качан иши бүткөн. Сиздин ар кандай аракетиңиз ишти башкача кылып жибериши күмөн, деди. Нүзүп жооп айткан жок, козголгон да жок. Чыкчырылып турган душманын тиктеген да жок. Ой баса түштү. Бул жарлык оюн эмес. Жан тартаар, үйүшөр адамдардан бирөө да жакын ортодо жок. Өңкөй кастардын камоосунда калып турганын ошондо сезди. Ал өйдө карабаган бойдон Маткерим Ясаулга «Желдет», деди токто. «Леппей таксыр. Кайдан алдың бул кагазды?» «Дивандан, таксыр. Аллаярдын колунан». «Желдет». «Леппей таксыр. Тактын бет маңдайында илинип турчу чокой чалынбадыбы көзүңө?» «Жок, чалынбады, таксыр». «Чын экен го, Желдет». «Леппей таксыр. Диванда мусулман кул да бар беле?» «Жок, таксыр. Ал киши көрүнбөдү». Жаңжалды баштаган ошол өзү. Карачы, жылаандан сак. Ушул иш жүзөгө ашып кетсе, ичинде, ашпай калса тышында калмакчы. Акылы талый түшкөндөй, оюна бир беткей бирдеме келбей, оозуна сөз кирбей, бирки шалдырай калды. Жакын турган бектин этегинин чуудур этиши аны ойготуп жибергендей болду. Эсине келе түштү. Душманынын табалап турган кубанычтуу көзүн кайра сезди. Чыйрыла түштү. Тагдыр ушудур. Тагдырдан ким качып кутулган? Ал башын көтөрдү. Ошентип, буйрукту Шералынын өз колунан алдым дечи, Желдетим, деп Желдетти карады. Ошондой таксырым. Мейли. Тузума койдум. Тузум ураар, эмгегим ураар. Мен кетээрмин. Мени кетирген колдор көп узатпай аны да жолго салар. Таксыр. Мен тез кайт деген. Кайтпасам, деди Желдет бир аз кысынып. Нүзүп кашын көтөрүп, башын акырын ийкеди. Коп. Тез кайткың келсе, тез кайт. Сенде эмне айып? Кылган ишиңди билесиң. Мейли. Мен 2 рекет намаз окуп алайын. Чыдасаң намаз күткөнчө күт. Чыдабасаң оң жагыма ыкрар кылып салам бергенде кир. Ошент. Ишиңди бүтүр. Коп таксыр. Нүзүп ордунан тура баштады. Бек алдын торуду. Таксырым, тышка чыкпайсыз. Нүзүп душманынын суук кабагын карабай. Күндү бир карап алайын. Алдымды тоспо, наадан болбосоң. Даарат алып алайын. Кыянатты кылба, кайреден болбосоң, деди. Томсоргон миршаптардын ортосунан өтүп, балахананын эскирип калган жыгач тепкичтерин жай кычыратып басып жерге түштү. Баары чоочун. 20дай куралдуу сарбаз 2 топ болуп күңкүлдөшүп сүйлөшүп турушкан экен. Нүзүптү көрүп таң калып карашып, дым болуп калышты. Нүзүп алардын ичинен жармазар аскер туругунан бир жүзбашчысын тааныды. «Ассаламу алейкум», деп Нүзүп акырын салам айтып өттү. Сарбаздар дуулап алиге алышып, сыпаалык үчүн колдорун бооруна таазим кылган болушуп калышты. Миршаптардын коштоосунда барып, чоң чынар теректин түбүнө отуруп даарат алды. Күн кечтеп калган эле. Бактардын башында кандайдыр бир чымчык чыйт-чыйт деп сайрап, ыр этип шактан шакка учуп жүрөт. Жолбун жел бариктерди акырын шыбыратып, кайта дым болуп жок болуп кетет. Абадагы эле күндүн табы жыттанат. Мүзүк кыбыланы карады.
Күндүн чарасы кучак четкисиз болуп көлкүлдөп, тиги бийик коргондун нары жагынан көрүнгөн узун теректердин башына конуп калган. Ал улам кызарып, ыйлаган көз өңдүү улам жашылданып, теректердин шиш учтарына тытылып чөгүп баратты. Миршап, деди Нүзүп акырын. Жакын турган миршаптардын бири леп этип келип ийле калды. Таппай таксыр, желдетке айтчы, бактын ичине келсин. Мен намазды көк чөптүн үстүнө окугум келип турат. Болот таксыр. Нүзүп жай намаз алдырган жок. Бакты аралап барып, өзүнүн ак ботокурун жазып, көк чөптүн үстүнө жайды. Ал намаз билчү, бирок адаты болуп кетпегенинен бе, көп кунт кылчу эмес. Ошол кунт кылбагандыгы кандайдыр бир күнөө сыяктуу сезилип, эч качан анын жүрөгүн өйүүчү да эмес. Негедир өлүм алдында, бул дүйнөнүн жакшысы да, жаманы да артында калып, Кудай алдына баратам деген чагында намаз эсине келди. Сынбасты уста жаратпаптыр, өлбөстү Кудай жаратпаптыр. Тамырында кан толкуп турган жаш кезинде, оозуңдан чыккан жел, жер өрттөп турган ооматың бар кезиңде, өлүм сенин алдыңда алсыз болуп сезилет экен. Аденеңден жылуун, башыңдан ооматың кетип, тегил белгисиз дүйнөгө жөнөргө улам жакындап баратканын сезген сайын, аны көп эстеп, ошол жактан камы түшө баштап, атүгүл өлүм капыстан карып куруп бет маңдай чыга калганда да, мүмкүнчүлүгү болсо эле, ойлонууга убакты табылса эле, адам дароо ошол жакты эстейт экен. Ошол жактын камына түшөт экен. Бараар жери, токтоор жери белгисиз бир алыс жолго чыкканда, не бар не жок, кереги тийсе тийип калар, кереги тийбесе оорчулугу кайсы деп, камдуу жолоочу кандайдыр бир куралын колтугуна кыса жөнөгөндөй, адамдын эч көңүлү түтпөс сезим окшойт. Башында ойлор туман болуп келе баштады. Ал чөк түшүп, башын ийип, көзүн сүзүп отургандан былк этпеди. Ойлор, ойлор, дагы ойлор. Жообу табылбаган, жубатылбаган ойлор. Ал ордого эмне үчүн келди эле? Эмне иш бүтүрмөкчү эле? Эмне иш бүтүрдү? Эмнеси бүтпөй калды? Кимге акарат кылды? Кимдин көңүлүн калтырды? Эмне үчүн кутуму көбөйүп кетти? Эмне үчүн? Кокус бирөөгө катуу айтса, кокус бирөөгө зыян кылса, ошол миңдин пайдасы үчүн эле го. Четтеп басканды кылыч менен коркутуп, ортого киргүчтөсө, чачылганы жыйналсын деген жанталбас эле го. Ыркы кеткен ордо бириксин деген ниет эле го. Көңүлү көтөрүлө түштү. Менин өлүмгө баратканым менин жамандыгымдан эмес, менин каталыгым эмес, деп ойлоду ал. Өзүн өзү жубатты, өзүн өзү өлүмгө даярдады. Эсине баягы шумдуктуу түшү келди. Баары келди. Бийик тоодо жүргөнүм мартабам көтөрүлгөнү болду. Бир тоодон туруп сунсам, колум бир тоого жеткени, даңкым алыска кеткени болду. Бир тоодон кыйкырсам, бир тоонун кийиге шагырап үрккөнү, бийлигим чоң болду. Баары келди. Баары өзүм жоргандай келди. Аттең. Ошондо түзүк моокум канбай калды эле. Бат ойгонуп кеттим эле. Мына ал да келди. Ошондо уланып көзүнө элет келе баштады. Ана, шаңкайган улуу тоолор, көкмөк чөп, бейгам күн, кымызган ыксыроо, кылкылдаган гүлдөрдү жай ыргап, жыпарын абага сээп жүргөн жумшак жел, сыпаа жел. Ана, туугандарынын көзү. Ана, булар Нүзүптү эзди. Жүрөгү тыз-тыз илинди. Акырын сызылып, качанкы өлгөн энесинин көкүрөк чытын эстеп алган жетимдей каңырыгы түтөп кетти. Эй, көздөн ным чыкса даарат бузулат. Ал капилет келе кылган жашык сезимин силкип таштады. Эй, не болуп турасың? Өлгөн жалгыз сенби? Атаң кана? Өзүн өзү кайрады. Жаш чыгарбай күчүркөнүп, көзүнүн кычыктарын кызартып токтотту. Бүттү. Бул дүйнөнүн кызыгы бүттү. Бүттү бул дүйнөнүн оюну. Бүттү, бүттү. Бүттү бул дүйнөнүн азабы. Туруп намазын баштады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ал сеждеге баш койду. Ошол учурда чөп шырт-шырт деди. Жылан акырын сойлоп келаткандай, улам жакындап келатты. Билди. Ким келатканын билди. Дүрүлдөп эти жыйрылды. Бирок жүрөгү козголгон жок. Аны акылдан күчү, эрктин күчү бек кармап турду. Шырт-шырт. Абил жетпей калды. Ал коргондун дарбазасына келип, кара тер баскан атын теңселтип, үзөңгүсүнө тура калып, "Аталык! Өй, аталык ушундабы?" деп кыйкырды. Желдет ичкери бактын ичинде. Нүзүп аталыктын башынын канын сарыктырып, кандын жытына мас болуп,
көзү кызарып, шалдырап отурган эле. Үн чыккан жакты көңүл кош бир карап койду. Урматтуу радио каармандар, ушуну менен кезектеги берүүбүз соңуна келип жетти. Уктурууну даярдаган Абдурахман Абдывалиев. Саламатта калыңыздар.